Bambuk өстүрүүнүн сыры же каникул учурунда эмне кылуу керек? Бамбук. Бул атты укканда көпчүлүгүбүз Япония, Кытай, Корея сыяктуу мамлекеттерди көз алдыбызга келтиребиз. Анткени бул дарак ошол мамлекеттерде күнүмдүк жашоодо кеңири пайдаланылат. Эгер бамбук дарагынын баалуулугу жөнүндө айта турган болсок, пайдалуу жагы аябай көп. Ошол үчүн бул дарак аябай баалуу болуп эсептелет. Бирок бул макалада бамбук дарагынын өсүү процесси жөнүндө айтабыз. Бамбук дарагынын бир нече түрү бар. Ошолордун ичинен биз тандаган түрү бул 4 жылда жетилүүчү бамбук болуп эсептелет. Алгач ал бамбук дарагынын уругун жакшы жерге эгебиз. Андан соң 4 жыл аралыгында бир күн да токтобостон күнүгө суу куюп туруубуз керек. Дагы бир жол кайталайбыз. Бир күн да токтобостон күнүгө суу куюп туруу керек. Бул өтө маанилүү. Бирок 4 жыл аралыгында бамбуктун өсүп жатканы да, өспөй жатканы да билинбейт. Бирок биз суу куюуну токтотпошубуз керек. Анткени бамбук 4 жыл аралыгында жердин үстүнө эмес, астына карай өсөт. Ал дегени тамырын аябай тереңге кетирет. Ошентип күнүгө суу куюп туруп 4 жыл өткөндөн кийин гана 20 күн ичинде 90 метр бийиктикке жогорку динамика менен аябай кооз болуп өсүп жетилет. Бул мисал менен айтайын дегенибиз, ар бир студентти, ар бир билим алып жаткан адамды, окуучуну бамбук уругу деп элестетип, ал эми билим алып жаткан мекемебизди биз эгилген жер деп элестетсек, жана окуубузду бүтүп ийгиликтүү карьера жасап, турмуштун татыктуу ордубузду тапкыбыз келсе, анда биз да өзүбүздү күнүгө суугарып туруубуз керек. Ал эми биздин чаңкообузду кандырган жападан жалгыз суубуз бул албетте билим. Бир күндө токтобостон күнүгө өзүбүздү билим менен суугарып турган болсок, натыйжасы сөзсүз биз күткөндөн да жакшы болот. Буюрса, каникул бул билим алуудан дем алуу деген сөз эмес. Тескерисинче болсо ушул убакытка чейинки ичинде ала алган билимдерибизге анализ жасап, жаңы окуу күнүнө жаңы максаттарды коюп, алсыз жактарыбыздын үстүнөн иштөө үчүн аябай сонун мүмкүнчүлүк. Ушул мүмкүнчүлүктү пайдасыз иштер менен, социалдык тармактарда кечке отуруу менен же болбосо уктоо менен өткөрүп жибербейли. Каникул болобу, майрам болобу, жаан жайбы, маанайыбыз жаман болобу же жакшы болобу? Айтор эмне болсо да, ар күнү өзүбүздү билим менен аз да болсо суугарып турбасак, анда эч качан максаттарыбызга жете албастан, максаттарыбызды кыялданган бойдон бул дүйнөдөн өтүп кетебиз. Маалымат булагыз Сабат коомдук фондунун Facebook баракчасы.